Туугандар, ошол текеберлик деген сөз бар го. Текеберлик деген сөз ошо кыргызга айтылган да. Жаман текебер келет экенбиз да. Көпчүлүгүбүз ар ким барыбыз экен деп өзүңөргө ал болбогула. Көпчүлүгүбүз ошондойбуз да. Текебербиз. Жанагы копол болобуз. Мен мунун баарын Өзбекстанга барып, Ташкентте жүрүп келгенден кийин түшүнүп атам да. Элдери жумшак, мындай жашоо менен жашап атат да, мындай бири-бирине жакшылык тилеп, жакшылык каалап, бардыгы эле бири-бирине күлүп, сүйлөп, жакшы мамиле кылып, таза тып-тынык эле акча деп аткан, акча үчүн бири-бирин алдап аткандар мындай аздай сезилди да. Милицияларын карасаң, бардыгы мындай жанагы шаардык да, өтө сонун шаар экен Ташкентчи. Баргандар болсо мени жалган айттырбайт. Сонун шаар экен да. Адамдары кичипейил экен, мындай цивилизованный деп, мындай өнүккөн экен да, мындай жакшылыкты көрүп, жакшы жашоодо туулуп, жакшы жашоодо өскөн адамдар экен да. Кыйынчылыкты көргөн адамдар начар болуп, урушкусу келип, ичи тар болуп, жаман болуп, мындай начар адам болуп чогуп калат, билесиңерби? Кыйынчылыкты көргөн адамдар, кыйналып калган адамдар ошондой болуп калышат да. Өзбекстанда, Ташкенттеги эл ыраазы болуп, жакшынакай эле болуп, мындай бири-бирине деле мамилеси. Анан милицияга барсаң, милиция жакшы мамиле кылып, ал милиция го, мени кимсиң, наракка бар, сен кыргыз деген жок го, мисалы. Жакшынакай болуп, кичипейил болуп, мен издеген жана отелден бери өзү чалып берип, сүйлөшүп, биздин мейманыбыз бар эле, ушуну жатырып коюң деп. Мындай жанагы, анан бир жерге барсак, мындай могу жерге барсаңыз жүрүңүз, мен алып барып берем деп, алып барып нар жагыракка чейин жеткирип коюп атат. Жаякта ошондой тарбия, мен түшүнбөй калдым. Ушунчалык кичипейил. Анан бир жерде машинемди заправка кылып атсам, заправка кылып туруп акчасын алып, мейман экенсиз, конок экенсиз деп акча такыр албай койду. Мындай биздин акчага 370 сомдой эле акча болот экен. Бирок Кыргызстанда 370 сомду бир өзбекке мә деп карматып коюш кыйын го. Аны биз билебиз го. Мен кыргыз болуп туруп айтып атам. Карматып кое албайбыз го биз 370 сомду депчи, дадил болуп. Бизде кем андай адамдар, туугандар.